Урматтуу айындар, жакында ушул Кыргыз парламентинде жогорку кеңеште атайын комитеттерде андан кийин жалпы эле жыйында бир маселе кайра каралат деп угуп абдан биз тынчсызданып бир чети толкунданып жатабыз. Бул тегин деген биздин тегатты кыргыздын тегаты катары ушу сунуштаган 1989 жылдын 23 сентябрындагы парламенттик чечим менен байланыштуу. Дароо айтышым керек, азыркы мамлекет башчы президент Садыр Жапаров тегин сөзү туура эле экендигин көрсөтүп, бул мыйзамдын долбоорун кайра артка кайтаргандыгын окуп биз абдан ыраазы болдук, кубандык. Себеби биздин тарыхый мурасыбыз тээ кылымдар мурдагы окуялар менен эле байланыштуу эмес, мына эгемендик доорубузга алып келген олуттуу окуялар менен да байланыштуу. 1989 жылдын 23 сентябрындагы мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзам бул бизди ойготкон. Андан кийин кайра курууларды, андан аркы реформалык аракеттери чамдап жүргөн. Биздеги ошол кездеги Ашар жана башка уюмдар, кийинки 90-жылдагы Кыргызстан демократиялык кыймылы уюму, ушулардын баардыгы өз ара дал келишип турат да, ага чейин эгемен мамлекет болушубуз керек деген идеяны айтып кеткен Кубанычбек Нурбеков деген агайыбыз 1985 жылы эле каза болуп калган. Ошондон кийин улам жаңы толкун менен айдыңдар кыргыздын нукура мурасын калыбына келтирүүгө аракет кылышты. Ошондойлордун бири дал ушул тегин деген сөздү өзүбүздүн улуттук фамилиябыз, тегатыбыз катары сунуштоо болду деп мен толук эсептейм. Азыр дүйнөдөгү ар башка тилдердеги чыгармаларымда мен чоро тегин деп ушу колдонуп жүрөм. Кожогелди Култ тегин деген кыргыздын мыкты акыны, эл акыны бар. Ал дагы тегин сөзүн андан ары дүйнөнүн кыйырына жеткирип жүрөт. Мына ушул сөздү сактоо аркылуу биз кыргыздын ошол бабаларыбыз сунуштаган жолун андан ары улантып жаткандыгыбыз. Тегин деген сөздүн албетте абдан көп омонимдик варианттары бар. Андай болгондо, мисалы үчүн, ат деген сөздү деле жылкы, бир нерсенин аты, анан буйрук этиш, атып сал, ушул сыяктуу көп маанилери бар эмеспи? Алардын баардыгы тең маанилүү. Ушул сыяктуу эле тегин сөзүнүн дагы байыркы уңгусу албетте бул канзаада дегендегидей хандан төмөнкү хандын урпактары деген сөзгө байланыштуу болгон. Азыр деле биз мырза деген сөздү господин деген сөзгө маанилеш кылып колдонуп жатабыз. Орто кылымдарда бул эмирзада деген сөз менен гана байланыштуу колдонулган. Кийин кеңири жайылып кеткен. Азыр жаңы деңгээлде сөз катары колдонулуп жатат. Мына ошол сыяктуу эле тегин сөзү дагы мына азербайжандар зааде деп айткандай, тажиктер зоода деп да кошуп жүрүшөт тегат катары. Ошол сыяктуу кыргыздын өзүнүн тегаты катары кийинки урпактарыбызга дагы сунуш кылынышы керек. Ал эми жанагы теги деп мындай сөздү жөндөп жаткандагыдай вариантты сунуш кылып аткандар бир чети алар ошол 89-жылкы бабалардын дагы мурасына мындай этият мамиле кылышы керек деп эсептейм. Анан көп чет тилдерде тегин деген ны менен бүткөндөн кийинки сөздү андан ары колдонгон дагы өтө ыңгайлуу болуп калат. Бул ошон үчүн азыркы учурда мына өткөл бурулуш учурда улам кылчактап, улам мурдагы бабаларыбыздын эмгектерин баягы таштандыга итерип түртө бербестен аларга да урмат кылышыбыз керек. 1989 жылкы 23 сентябрдагы мыйзамдагы тегин деген ушул тегаттык компонентти сактап калууга биз депутаттарды дагы чакырат элек. Ошондой эле жалпы коомчулук дагы колдойт деп ишенгибиз келет. Сиздерге ушул сөздү гана айтып койгум келди. Мен тегин деген сөздү кошуп, чоро тегин деп чыгып жаткандыгым үчүн
мен ошо сыймыктанам жана жогорку кеңештин ошол 89-жылы мыйзамды кабыл алып берген курамына терең ыраазычылык билдирем. Алар дагы жөндөн жөн чыккан эмес, учурунда Түгелбай Сыдыкбеков сыяктуу талай бабаларыбыздын да кеңештерин угушкан деп санайм. Ушул сөздү айткым келди. Сиздерге көңүл бурганыңыздар үчүн алкыш айтам.